Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Санкараев, саламатсыздарбы? Унааларды аңтарып такси кызматкерлеринин баш оорусуна айланган шектүү кармалды көрүнөт. Ош базарынын тегерегинде иштеген такси кызматкерлеринин айтымында бир канчадан бери унааларды тоноп жүргөн шектүүнү өз күчтөрү менен колго түшүрүү мүмкүн болду. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топ да болуп келди. Таксовать этип иштейм да, Чүй-Бешин Альбадачы. Анан неме болду? 4-5 жол телефон жоготтум. Кымбат телефондордо. Акыркы жол жоготкондо 8400 сом акча жоготком. Машинанын ичиненчи. Мен бекитип жатам, просто ачып алып кетет да, таппай калам. Азыр машинаны бекитип мен бияка туалетке келип, где-то 10 минутта убакыт бекитип коюп кеткен машинаны. 10 минуттадай убакыт биякта жүрдүм. Барсам бул ичинде жатат. İçinde жатат? Машинаны ачып жатыптыр ичинде. Мен бул кантип ачып алды билбейм да. Өзүңөр кармадыңар да? Өзүбүз кармадык, ушул жерге алып. Такси кызматында иштеген бала мынтип бир канча жолу унаасынан чөнтөк телефондорун эске албаганда эле акча каражаттарын жоготкон. Албетте бул күнгө чейин ким жана кантип кирип мүлкүн алып кетип калганын билбей жаткан. Бүгүн болсо мынтип даратканага кирип чыккыча унаасына белгисиз адам кирип алып кармалып отурат. Бул жака бул балага окшоп жабыркагандагы башка да такси кызматкерлери келишкен. Мен таңгамал саат 5-те тургам. Туруп күн тийгенден айнекти ачкам. Ачып анан ачып жаткам. Жатканда эртең менен эле ошо кайра турсам телефонум жок. Мен деле жок. Телефонум жок. Сам ушуну көргөн экен. Именно ушуну көргөн экен балдар. Мени көрдүң. Сен биле бол да. Кая турсаңыз сен? Düzdüğün orun. Düzdeş gerek mi? Düzdeşmeyecek. Biliyor musun? Именно сени көргөн экен. Жашнакайлы. Көргөн балдар бар экен. Ana. Сени. Эме Beni кылган. gördü. İyi gördü andan keyin. Именно сен эме кылганын көргөн балдар бар экен. Бар. Мен алты Карпинкадан бери акшыңдап светофорго токтобой келдим. Siz bu maçta Мен мына 5 күн телефон жок, мен жумуш кыла албай тетакка карыз болуп кеттим. Шектүү менен да сүйлөшүп көрдүк. Айтымында шашкасы жок унаага такси жалдайын деп кирген. Ал эми жабык унаага кантип киргенин түшүндүрө алган жок. bu maçta эмне болуп кирип калдыңыз? Iya. Ne mi? Oo. O ben... Eme kılayım taksi çallayın öyle girip kaldım. Maçta жабык турбаду эле ага. Машина бек. Сеники бек болчу Мен бекитип, мен туалетке кеткенде Пушкинага. Келсем отуруп. Бек машинага кантип кирип алдыңыз? Ha biliyorum onu girip. Алган эмес унаа ээси шектүүнү унаасынан тинтип жүргөн жеринен кармап алып, өз аракети менен жергиликтүү милиция бөлүмүнө жеткирейин деген экен. Бирок жолдо аркасында отурган шектүү айдоочунун моунтуп салуу аракетин көргөн. Чүй-Бешин Альбадан кармадым. Машинанын сымынып аткан жеринен кармап алып немеге бараткан. Роудугачы. Роудуга баратканда жерден кайрылгандан кийин бул аркадан кындырды да мундуруп. Анан бияка токтой калдым, тиги машина жагым. Эч жерге жабыркан жок беле? Жабыркаган деле жерим жок. Андан жардамга балдар чакырдыңар. Балдар чакырып, балдар келди. Аз телефон жоготкондор да мурун неметкендер. Мына 2 күн, 3 күн мурун бирөө да телефон урдаткан машинасынан. Жалпы жолунан бул жол менен канча киши жабыркады ошо? Мен жабыркаганым 5 жолу, 6 жол жабыркадым. Сиз, сиздин тааныштарыңыз? Менин тааныштарыма мен уккандан 3 бар да. Өз күчү менен алыс барбайт экенин түшүнгөн унаа ээси анан ордуна милиция кызматкерлерин чакырат. Буга күбөлөр дагы тааныш билиш, тартип сакчыларга чалып, 102 кызматынан биринчи жакын жүргөн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмүнүн тартип сакчылары жетип келишет. Шектүүнү аларга өткөрүп берген соң, тартип сакчылар ордунан унааны тинтүү жүргүзүп, шектүүнүн шектүү ачкычын табышат. Какта бес сом. Өчүр салар сөткөн. Жо алла коюп эле өчүрбөсүн. Эй. Özüm öçürsün. Буга чейинки уруулук болгондо бир окуясына күбө болуп калган кишилер дагы бар экен. Бул жакта чогулгандар алгач күбө менен телефон аркылуу байланышканда дагы ушул шектүүнү сүрөттөп берсе, ал күбөсү келген соң көрүп да таанып берди. Точно ушундай. Чакырсам, айтсыздар, күндө ошол жерде. Мына болду мына. Жигит аз менен жастан неме келет. Сен болду ошол точно. Жана анчанычы? Мен эртең короче мондо болду да. Жок, просто бетке тартпайсың. Тартпайдым, тартсам ошону. Анан ошентип келгенде
браттын айнегинен башын салып сүйлөшүп аткан. А мен клиент окшойт деп койдум да. Клиент окшойт деп жанын өттүм. Алло. Жанын өтүп бир брат бар болчу, брат менен сүйлөшүп турсам, Пушкина аласыз. бул жак бетин өттү. Бул жак бетин өткөн, эми клиент экендин деп көңүл бурган жокмун, браттар менен отурам. Да ким бар эми бу жерде? Именно ошо. Мына келип Анда бир эме БМВ да бар болчу, ал да тааныйт. Напротив, матч турган. Точно тааныйм деди. Мен брат эле бала экен. Кел бизде тап койдук. Мен көрсө бул брат менен сүйлөшүп аткан экен эми клиент экен. Мына. Точно ошо. Ордунан күбөлөрдө таанып беришкен соң биринчилерден болуп келген тартип сакчылар шектүү менен жабыркагандарды Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткиришти. Ичкери кирип эле тергөөчүнүн колуна тапшырып, окуянын башынан аяна чейин айтып берип, жабыркагандардан арыздар менен түшүнүктөр алынды. Шектүү бул жакка отуруп алып, бул жактагыларды коркут аракетин көрдүбү, иши кылып мен жактоочумун деп, анан кайра жактоочунун бухгалтеримин деп жатты. Мен эме Астана компанияда мен бухгалтерде иштейм Астанадачы. Неде? Астанада. Арслан кимде? Адвокатчы. Секретарь жоги. Арслан сен адвокатта иштейсиң бе? Эмне иштейсиң? Помощник бе? Ата мен бухгалтермин. Ал эми процедурага ылайык шектүүнүн иш бишпегендигин текшерүү керек болуп, Бишкек шаардык наркологияга жеткирилди. Бул жактан да ар кайсынын сүйлөп отуруп, тийиштүү текшерүүдөн да өткүсү келген жок. Бирок ак халатчандар клиникалык көрсөткүчтөргө таянып, тыянагын чыгарып беришти. Бул иш учурда тергөөдө. Ал эми тартип сакчылар өзүн Иманкулов Азамат деп тааныштырган бул адамдан жабыркагандар болсо Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылууну суранышат. Мен билем. Өткөн апта чыгыш 5-Кичери районунда белгисиздер жаш баланын унаасын талкалап кетишти. Жабыркагандын айтымында тамактанууга келген баланын унаасына белгисиз топ балдар келип терезелерин күйүп ташбаранга алышкан. Кененирээк биздин сюжет. Тегерете буттун ийиздери менен чагылган айнектери менен турган унааны мындан ашып кетсе жарым саат, 1 саат мурда белгисиздер чыгыш 5-Кичери районунан талкалап кетишкен. Тамактанууга бул жактагы тест атымдардын бирине келген балдар унаасына отуруп кетип баратканда, топ балдар чыгышып, алгач балдарды сыртка чыгаруу аракетин көрүп, анан баш ийбегендерин көрүп, унаасын талкалап ийиздерин суутушкан. Биз көчү 4 досуз болуп, өтө жактан ыл жакка карап келип атканбыз. Ыл жакка келип, дасторконго келип атканбыз. Мы до конца поехали, там, оказывается, тупик оказался. И мы обратно, я назад дал, хотел вон там развернуться. Пока я разворачивался, толпа, короче, пришла, не знаю, сколько их там человек, даже не запомню, где-то 15, 20, даже 30, не знаю. Окружили нас, пинают, тут все, осколки, не знаю, камни, все тут валяется. Окружили, запинали, я даже не хотел по газам давать, мало ли там я там кого-то сбил. А я жоқ, басқа тұра келіп өтіп, басып тұра өтіп кетті бұл жаққа мен. Один мой друг вот здесь сидел, он даже в больницу поехал, на него все, осколки полетели. Я там, он там сидел еще, здесь же камни все были. Телефон разбили еще. Жоқ, эмне болду? Телефон разбили. Эмне болду? Ты пострадавший бар деп койсуң, ага эмне болду? Он в больницу еще поехал. Я не знаю, что с ним, я сейчас ему даже не звонил. Он сейчас приедет, говорит, осколки. А вы их не знаете, да? Я их не знаю вообще, я ничего не знаю. Бул окуядан кийин унаанын ичинде отурган балдардын бири айнек жутуп алыппы же эмне болуп ооруканага жеткирилген. Калгандары көрүнүктүү деле жарат алышкан эмес. Ордуна жабыркагандар тартип сакчылары да чакырышкан экен. Ишти териштиргени Свердлов районунун шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери келишкенин айтышат. Если не дал бы, они-то сындырып, ичинен биз толкуп сабак. Biz ойлообуз азыр. Тартип сакчылар талкаланган унааны сырөткө тартып алып, аркабыздан милиция бөлүмүнө келгиле деп кетип калышкан. Эң кызыгы балдар белгисиздерден качып алысыраак барып токтогондуктан окуя болгон жердин өзүнө тартип сакчылар барышкан да эмес. Анан жаңылбасак ордунда шектүүлөрдү издөө иштери жүрүш керекпи же жокпу билбейбиз. Бирок аларын издебей милиция бөлүмүнө кетип калышкан. Андыктан биздин чыгармачыл топ тартип сакчылар атаган жерге жабыркагандардын коштоосунда барды. Майка чалып койдуңбу? Эмне? Келгениңде чалып койдуңбу? Ооба, чалып койдум.
Ичкери кирип тергөөчүнүн бөлмөсүн телефон чалып таап бардык. Анан кирген соң балдарга арыз кагаздары берилип, аларды толтуруп башташты. Түшүнүк каттары менен арыздар жазылып, балдардын иши мынтип тергөөнүн иликтөөсүнө өттү. Балким бат эле жетип барган тартип сакчылар тинтүү иштерин жүргүзүшкөндө жөө качып жүргөн шектүүлөрдү эле колго түшүшмөк. Кантсе да бул иштин аягы эми кантип чыгат, деги эле аягы чыгабы? Же аягы өз унаасы менен өз ден соолугун өз күчтөрү менен калыбына келтирүү менен гана иш бүтөбү деген суроолор ачык бойдон. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видеороликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо, ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп, жана ошондой эле экинчи катарга чыгып, жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжаннатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарап эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.